Дүйнөнүн кайсыл бурчундасыз? Айырмасы жок. Колуңузга уюлдук телефонуңузду аласыз, Гүлайым Мурзаева деп жазасыз. Алаканыңызга Америкадагы бардык кызыктар кыргыз тилинде эне телевизия чыгат. Америка сиздин кыялыңызбы? Америка сиз кинодон көргөндөгүдөй бойдон эсиңизде калдыбы? Эмесе менин каналыма катталыңыз, кошулуңуз, лайк басыңыз. Америкадагы бардык кызыктарды жөнөкөй тилде кыргыз кызы чагылдырып берет. Бүгүн дагы сиздер менен мен кызыктуу бир каарманды тааныштырам. Ушунчалык сыймыктанса болот, өз күчү менен нолдон баштап аябагандай көп ийгиликтерге жеткен биздин дагы бир кыргыздын татынакай кызы. Бема, бермет. Америка келгениңизге канча болду? Америка келгениме 11 жыл болду. Ошондо университетте окуп жүргөн учурда келген болосуз бул жака? Ооба, мен Америкага Work and Travel программасы менен келгенмин. Work and Travel программасы менен келгенде биринчи Нью-Йоркко келгенмин. Анан кийин бул жерде калганы аракет кылдым. Визамы студенческий визага тапшырып, бул жерде тил жана маданият деген эл аралык институтуна тапшырганмын. Ал жерде мен курстарды алып баштаганмын. Себеби визаңы кандай десем, кармашың керек да, бул жерде студент болуп институтка барышың керек. Ошол жерде эле иш издеп жүргөнмүн. Ошондо алар түрк жана орусча сүйлөгөн бирөөнү издеп жатышкан. Мага эч ойлободум мени алышат деп. Мен тапшырып көргөнмүн, мени алабы деп. Мени алышкан, ошол жерде эле иштеп калганмын. Күндүзү иштеп, кечинде сабактарына барып дегендей. Анан кийин эч ойлобопмун. Жакында эле келдим, кантип эле мени институтка алышат деп. Эмне жумуш кылдың ал жерде? Ал жерде студент административдык иш кылдым. Бул жака келгенде ошондо сенин англис тилиң кандай болчу? Мен англис тилим жакшы болгон. Мен түрк лицейине барган болгонум үчүн жана лицейибиз кыргызча, орусча, англисче, түркчө болгон үчүн жакшы эле сүйлөгөнмүн. Жана менин университетим кийин Алатого тапшырганымда, Алатодагы 100% орусча, кандай десем, англисче болгон үчүн менин англиским жакшы эле. 11 жыл өтүптүр. 11 жылда кандай гана тепкичтерден басып өттүң болуш керек, Албетте. Айрыкча Work and Travel менен келдиң, ошентип өзүң аракет кылып, мындай бир бул жакта сөйгөн, колдогон бирөө болбойт. Бул жакта өзүң аракет кылышың керек, Ооба. Мен дайыма Америкага келген аракет кылат элем. Мурун деле мен биринчи өзү 15 жашымда Европага барган элем, окуу боюнча. Европа, Түркияга барганымда аябай алардын жашоосу, алардын шаардын тазалыгы, маданияты башкача болгон үчүн аябай кандай десем, коз көрүнгөн, аябай коз көрүнгөн. Менин келечекте дайым мен чет мамлекетте жашагым, окугум келген. Бул менин кандай десем, кыялым эле. Бүгүн кыш, биз сырттабыз. Бул жакта мына Мичиган көлү көрүнүп турат. Кандай сонун жери. Бул жерде болсо парк, бул жерде музей, адамдар жүрөт, Мына Чикагонун борборунда дейли, даунтаунда кандай болсо да көчөдө адамдар жөө жүргөнү мага аябай жакшы. Анан сырт жака Чикагодон бир аз алыстаганда эле жөө жүргөн тротуарда уже адам көрбөй каласың. Эмесе биз азыр олтуруп алалы. Анан биз маек кылып уланталы. Кенен ултуп сүйлөшөлү. Ушул жака Америкага келгендеги ошол тепкичтерди айтып бер. Келдиң, иштеп баштадың, анан ал жерде канча иштедиң, андан кийинки кандай улантылды? Ал жерде канча иштедим? Ал жерде 3 жыл иштедим го. 3 жыл иштедим. Билет элем, ал мага келечекте ойлошум керек. Ал бир институтта эле иштеп, студенттик администрацияда иштегеним көп деле акча алып келбейт.
убактылуу болчу, Убактылуу бирок болчу. студент үчүн жакшы жумуш экен. Албетте. Анан кийин мен бул жерде колледжге тапшырдым. Колледжде медицинаны окуганы аракет кылдым. Медицинага. Бул жерде Америкада медицинаны окусаң, инженер болсоң, там кандай десем, научный ошондой адистер жакшы, Келечеги жакшы, популярный. Ооба. Мен болсо бул жер колледжге тапшырганмын. Колледжде окуп, албетте жумуш кылып жүргөнмү. 1-2 жыл колледжге тапшырган жок элем. Институттан чыгып мен бир аз башка жумуштарды кылганмын. Акча топтош үчүн. Контракт аябай кымбат бул жерде, билесиздер. Анан кийин бул жерге колледжге тапшырганда өзүм колледжим өзүм төлөп бул жерде бүтүргөнмүн. Канча жыл? Бул жерде 4 жыл окудум. Бирок менин адисим медицина менен байланыштуу эле. Бирок азыр өзүм банкта иштеймин. Медицина меники эмес экенин сездим. Эмне үчүн сен ошону тапшырып атканда ойлондуңбу? Мен аны тапшырып атканда кандай ойлондум? Мен аны тапшырып атканда кандай бизнес сыяктуу ойлодум, туурабы? Медицинаны бүтүрсөм жакшы акча табамын, мындай кыламын деп ошондой жакта ойлодум. Биз Кыргызстанда кантип ойлойбуз? Бир престиж деп көнүп калганбыз го. А бул жерде келечегиңи ойлойсуң. Жакшы математиканы билесиң, билбейсиң, бирок кыйналып болсо дагы же химияны, туурабы, окушуң керек. Себеби жакшы келечек кылгың келет өзүңө, туурабы? Финансовый билимим жок. Бирок менин курбум жакшы сунуш кылган окшойт. Албетте интервьюдан деле өткөнмүн өзүм. Өзүмдүн билимими, өзүмдөн ишенгеними алар сезди. Өзүңө ишенимдүү экениңди алар сезишти, Мен көрүүчүлөргө да бир нерсени айтайын. Бермет орус тилинде бүттүң, эмени мектепти. Ошол эле учурда англис тилинде, анан түрк тилинде бүттү. Анан бирок кыргызча аябагандай аракет кылып азыр сүйлөп атканда мен дагы ыраазы болуп атам. Менин ушул кызматымда бир жакшы жери кыргызча сүйлөтөм да адамдардычы. Анан ошодон кийин көпчүлүк менин каармандарым кыргыз тилине басым жасап, кыргыз тилинде сүйлөгөнгө аракет кылып, ушинтип калышат. Бүгүн сен үчүн дагы жакшы практика болуп атат. Рахмат, сен орус тилинде бүтсөң дагы, бул жакта 11 жылдан бери англис тилинде жашасаң дагы, бассаң турсаң англис тили бул жакта чөрөң деле ошондой болуп калса керек. Бирок ошондой болсо дагы кыргызча жакшы сүйлөп атасың. Андан кийин мен аракет кыласың деген ойдо аванс менен сени азыр мактап кое берейин. Рахмат. Себеби биз кийинки интервьюларда биз экөөбүз аябагандай жакшы сүйлөйбүз да кыргызча, Беманын көрсөтө турган көп тарабы бар экен. Биз бүгүн таанышуу иретиндеги интервью, бирок биз алдыда Бермет экөөбүз дагы көп нерсени чогуу көрсөтөбүз Америка тууралуу. Анткени Бермет бул жака келгенине 11 жыл болуптур. Алда канча көп нерсени билет да, бул жакта өзүнүн көз карашы бар дегендей. Эми банкта иштеп атат экенсиң. Бул жакта эч кандай финанс билимиң жок, өзүң айткандай кириптирсиң. Мүмкүн бул англис тилин аябагандай жакшы сүйлөгөндүгүң үчүн дагы алардын ишенимине кирдиң болуш керек. Анан бирок ошондой болсо да адамдын дээринде бир нерсе болуш керек да. Дээринде дегенде, мисалы, мен эсеп кысапка жокмун. Мен биздин үй бүлөдө эсеп кысап, акчаны баарын мен жолдошум тейлейт. Мен тилим эле бар да, мындайча айтканда. Сен кандай эсеп? Кандай эле сага? Математикадан кандай элең? Жакшы суроо, аябай жакшы суроо. Себеби мен лицейде окуп жатканымда биздин үй бүлөбүздө бардыгы математикада жакшы. Математика, химиялар аябай жакшы билет. Бирок мен гуманитарный жактан аябай жакшы элем. Лицейде дагы аябай кыйналат эле, мен ойлочу элем. Мен дайым математикадан качып, улуттар аралык факультетине тапшырган элем. Себеби математика жок деп ойлоп атамын да. Кандай десем, Америка мени көп нерсени үйрөттүктү го. Кайра бул жерге келип медицинага тапшырып, ал жерде химияны, биологияны кайрадан окудум. Мен айттым го, бул, наверное, бул жерден өтүшүм керек окшойт депчи. Лицейде окубаганым үчүн бул жерден повтор болду дегендей деп ойлоймун. Кандай десем, мен дайым
билбесем дагы мен дайым аракет кыламын и өзүмө ишенемин. Сен ушундай банкта кандай кызмат кыласың? Банк кичинекей банк болгон үчүн менин милдеттерим аябай көп болчу. Менеджер мисалы клиенттер менен көп иштейт элем. Бул жерге бирөө кредитке келсе, анын аппликациясын толтуруп, аны жазып, контрагын кылып, ага акчасын сунуш кылат элем. Мисалы, баягындай накопительный счетторуна менен иштейт элем. Бирөөлөр акча инвестирование кылса, алар менен иштейт элем. Ошондо кайсыл банк? First Secured Credit Union деп айтылат. Айрыкча кичинекей мекемелерде көбүнчө бир эле адам бир канча кызматты жасаганга туура келип калат. Анан мен сенден эми Кыргызстандагы банк менен бул жактагы банкты же Туркиядагы банк менен бул жактагынын айырмасын сурайын десем, сен ал жакта банкта иштеген эмессиң, сен ушул жакта биринчи жолу иштедиң. Бирок ошондой болсо дагы мындай салыштыруу иретинде айтып берсең, бул жакта банктардын айырмачылыгы эмне деп билесиң? Себеби бизде Кыргызстанда өзүң билгендей кредит албаган адам жок. Бул жакта ошол кандай берилет? Насыя? Жакшы суроо. Бул жерде дагы аябай көп адамдар бардыгы кредитте жашайт. Бул жерде дагы бардыгы кредитте жашайт. Кандай десем, Кыргызстанда адамдар өзүнүн үйү бар, туурабы? Алар банк менен албайт. Бул жерде көп адамдардын үйлөрү банкта дагы эле турат. Алар 30 жылда, 40 жылдын ичинде төлөп бүтүрсө болот. Бирок бул жерде пайызы аз. Пайыз аз берет. Ошондуктан тапкан акчаңы банкка төлөп дагы башка пландарың болсо кыла аласың. Бизде банктар кандай, мен мисалы мамандардан сурап калат элем, аларда пайызы көп алат, туурабы? Тапкан акчасын эле пайызга эле берип коюшат, ал жерде дагы эле карыз болуп калат. Ошондо канча пайыз менен алынат? Үйлөр канча пайыз менен берилет? Автоунаалар канча пайыз менен берилет? Кандай десем, бул жерде кредитный скор деген бар, credit score деген бар. 3 кредит бюро бар, институт, скажем, да. Мисалы, сиз кредитный карточка менен колдонсоңуз, анан кийин убакыты болот, сиз төлөшүңүз керек, туурабы? Анан кийин алар карайт, окей, Гуля жакшы төлөбөдү, ага эмесин пайызын көтөрөбүз, же сиздин кредит скор балл деген бар, аныңыз түшүп калат. Ошондо көрө, мисалы, башка жолу банкка барганда акча кредитке тапшырганыңызда алар карайт историяңызды. Гулянын историясы жакшы эмес экен же жакшы экен. Ошого көрө сизге пайыз берет. Ар бир банк башкача пайыз берет. Бирок бизге көрө пайыздар аябай аз. Аябай аз. Мисалы канча пайыз? Мисалы, эгерде кредит скоруң аябай жакшы болсо, 2-3 пайыз менен үй ала аласың. Автоунаа деле ошондой эле, андан дагы төмөн пайыздарда алсаң болот, э? Эми сен 11 жылдан бери өткөн кыйынчылыктарыңа, кызыктуу окуяларга келели. Кандай кыйынчылыктар өттү, кандай кызыктуу окуялар болду? Ыйлаган күндөрүңдү? Албетте. Кандай десем, бул Америкага келгеним өзүм чечим кылдым, туурабы? Мен ата-энемден сураган дагы жок элем. Ошондуктан мен өзүмө дайым күнөөлүү сезет элем. Эгерде аларга мен ыйлап бирдемке жакшы болбой атат деп айтсам, ал туура эмес болуп калат. Мен чечтим, бул менин жашоом, мен күчтүү болушум керекмин, туурабы? Мен дагы эң үй бүлөбүздөн эң чоң кызы болом. Менин агам бар, андан кийин мен кыздардан эң чоң болгон үчүн, милдетти сезгеним үчүн күчтүү болгон аракет кылат элем. Албетте, кыйынчылыктар болду. Машина керек болуп калган эле, туурабы? Ал жерге акча жок. Мен эсимде бар, топтогон акчама $2000 бир аябай эски машинамды алып, аны менен сабакка барып, жумушка барып, бир күнү жолдо токтоп калган. Эч машинам жуубай калып, токтоп калган. Бирок ал машинага дагы эле рахмат деймин. Себеби машинам жүр, барышыбыз керек, үйгө жетип алайынчы, такая всегда была. И всё равно жакшы эле
кыйынчылык заман болсо дагы өзүмө ишенген үчүн билет элем өзүмө бутума турушум керегине ишенет элем, аракет кылат элем да. Дагы кандай күндөр болду? Мен мурун Неви Пирде иштейт элем. Бул жерде Неви Пир деген детский эме бар, парктай. Ал жерге мурун алыс жашайт элем. Ал жерге 1 сааттай жумушума жетет элем, центрге. Чоң биналарды көрүп, дайым ойлойт элем, кимдер жашайт ичинде? Ичине киргим келет эле аябай. И, ну, опять же, эме болуп калды, возможность, что могла переехать, көчкөнү аракет кылып, башка комфортный жашоо өзүмө куруп баштадым. Алдыда Берметтин үйүн дагы көрсөтөлү сиздерге. Бирок кийинки чыгарылышта дейли, мисалы Чикагодогу даунтаундагы бийик имараттын ичинде чын эле кимдер жашайт? Көрсө Берметке окшош кыздар жашайт турбайбы? Сиз андай көрсө 11 жылдан кийин сиз дагы жашайсыз. Бай кафе, үйдөгүдөй даамдуу. Биринчи Нью-Йоркко келдиң, ошо Нью-Йорктогу окуялардан айтып берсең, канча жыл жүрүп жашадың? Мисалы мен Нью-Йоркко бара элекмин. Дурса жакын арада ал жактагы кыргыздар дагы чакырып атышат. Мен Нью-Йорк менен Чикагону салыштыра албайм. Сен ал жакта канча жашадың? Анан ошо кандай айырмачылыктар? Мен Нью-Йоркто көп жашаган жокмун. Мен Нью-Йоркко биринчи жолу келгенмин. Work and Travel программасы менен ошо Нью-Йоркко туш келип калган элем. Ал жерде 3 ай туруп, бул жерде менин досум бар эле, Чикагодо. Ал Чикагого кел деп калган, кыргыздар бар деген. Бул жерге келгенде эсимде бар. Мен эң биринчи кыргыздарданмын, Чикагодого келген. Ал жерде 50 адам бар эле, кыргыз 50 адам. Азыр көп дешет го. 50 адам бар эле. Мен дагы досум ошо айтып калган, бул жерде больше возможностей работу найти деп, арзаныраак жашоо. Ошо үчүн мен Чикаго келгенмин. Ал жерде 3 ай калганмын. Ал жерге мен биринчи жолу келдим. Чоң мегаполис. Эч ким мени тосуп алган жок. Билбейм каяка барамын. Бир күнү Брайтон Бичке барганмын. Брайтон Бич, по-моему, Брайтон Бичке биринчи туш келип калганмын. Бардым, ал жерде 3 ай калганымда бардык эле орусча сүйлөйт, бирокчу. Ойлодум, Америкага келдимби же мен Орусияга келдимби депчи. Бирок мен билет элем, мен көп калгым келбеди ал жактардачы. Мен 3 айдан кийин Чикаго келгенмин. Бай кафе, баарлашуу ордусу. Берметке сыртка чыктык. Кофе ичкенче, бүгүн күн жылуу. Аябай жылуу. Чикаго үчүн Цельсиус канча болот? Бүгүн 30 Фahrenheit. Это аябай жылуу, биз үчүн жылуу. Көчөдө үшүбөй жакшы жүргөнгө мүмкүн. Мына Чикагонун борборунда, даунтаунда жүрөбүз. Эми банктагы жумушуңду кандай кылайын деп атасың? Дагы канча жыл иштейин деп атасың банкта? Же дагы башка пландарың барбы? Пландарым көп. Азыр ошо магистратурага акча топтоп, магистратурага азыр даярданып жатамын. Кайсыл университетке тапшырганымды билбей атам. Дагы вакыт бар. Акчаны топтоп, анан кийин даяр болгонумда тапшырам. Ошо эле финансовый жактан магистратура кылгым келип атат. Акча топтоп жатам дедиң, канча акча керек? Университетке байланыштуу. Бирок менин сиңдим бар, Станфордто окуйт. Станфордко тапшырам деп жаткан жокмун. Станфордто мисалы алардын жаңы программасы бар экен.
канча акча төлөй ала турган болсоң, ошого чейин сага эме беришет, уруксат берет. Сен мисалы, эгерде мурун магистратуралар 50 миңден көп болсо, да, бардыгы төлөй албайт, бирок магистратура кылгысы келишет. Эгерде сен зарплатаң мисалы деп жатам, 30 миң болсо, Станфорд мисалы айтат экен, макул 30 миң төлө, бирок магистратураны бүтүрсөң болот деп. Ошондо магистратурага тапшыруудагы каражатты өзүң каржылайсың. Албетте. Банктан алган айлык маянаңды ошого жеткирсе болобу? Болот. Албетте, экономно жашашың керек. Кандай десем, эгерде көп акчаны бир күндө деле иштетип койсоң болот, туурабы? Эгерде экономно жакшы жашап, минимально жашап, акчаңды топтосоң, анда болот, тууба. Америкага келгениңе кайра эле 11 жыл болуптур, ошондон баштай берейин. Сенин ушул Берметтин көз карашы. Кандай десем, Америка ар кимге жол ачат деп ойлоймун. Эгерде сен турмушчак болсоң, күчтүү болсоң, өзүңө ишенсең, бул жерде жалкоо болгону жалкоолорго үчүн эмес. Америка жалкоо үчүн эмес. Сен эгерде чындап иштегиң келсе, бул жерде кыялың болсо, жетесиң кыялыңа. Бирок кыялың бар деп эле отурбайсың да, жумуш кылышың керек. Ошого жетүүгө аракет кылышың керек. Америкага келгендеги сенин кыялың эмне болгон? Менин кыялым бул жерде окуп, бул жерде жакшы өзүмө келечек курганы, бул менин биринчи кыялым. Менин биринчи кыялым албетте окуу. Максатым. Экинчиси ошондой эле бул жерде жашап калып, иштеп, үй бүлө курганы, албетте, бул менин максатым. Кайра Кыргызстанга барасыңбы ошондо? Кайра Кыргызстанга барасыңбы? Барышы мүмкүн. Эч качан билбейсиң. Барбайм дей албаймын. Барышы мүмкүн. Ал жерде деле барып биздин кыргыздарга жардам бергим келет, биздин ошол эле аялзаттарга окууну, образованияны өнүктүргөнү жардам бергим келет келечекте. Америкада убакытты текке кетирбеш керек, Ошол убакытты текке кетирбеш үчүн сен кандай пландаштырасың өзүңдүн убактыңды? Бермет эртең менен саат канчада турат? Албетте, идеальный дей албаймын, идеальный эмес. Мен аны аракет кылам да турабы, ар күн. Мен бүгүн 6-да турушум керек. Мен азыр спорго барып, кичине спор кылышым керек. Спордон кийин жумушуң башталат 8-де. 8-ден 5-ке чейин жумуштасың. Ал жерден үйгө келгичектен 6-7 болуп калат. Тамак ашың кылышың керек. Андан кийин ойлойсуң, бир аз саатым, вакытым калды, окуйм деп эметесиң. Андан кийин эле уже 10, кечки 10 болуп калат. Албетте эрте жатышың керек. Эрте турасың. Ошондой эле. Так время быстро проходит. Сен азыр испан тилин үйрөнүп аткан болсоң, ошондо сен канча тил билесиң? Англис тилин билесиң, билем, орусча билесиң, дагы кайсы тилди билесиң? Кыргыз тилинен баштайлы, кыргыз тили. Кыргызча сүйлөйм, орусча, англисче албетте, англисче, анан түркчө. Түркчө 4 болду, ошо испанча. Азыр немецкийдан баштап койдум эле. 6-ден койсом, жок, санабайт. Кафе Бай. Место для беседы. Мен билгенден күйөөгө чыга элексиң. Эми биз азыр көрүп жаткан жигиттер болушу мүмкүн, өзүнө колукту издеп аткан, мүмкүн ушул Америкадан эле биздин сонун кыргыз жигиттери бар болушу мүмкүн. Бир ооз сурап коелу, күйөөсү бар бекен, жок бекен деп баардыгы ойлойт, сурайын. Мен деге элдин суроосун берем да. Турмушка чыктыңбы? Жок. Аны билбейм. Мен ар бир адамдын өзүнүн убактысы болот экен. Мен азыр турмушка чыгышым керек деп стресс кылгым келбейт. Жашоо кыска,
ар күн үйрөнүшүң керек, ар күн туурабы, ар күн жаңы нерселерди үйрөнүп, окуп, мынаны үйрөнүшүң керек, мынаны эме кылышың керек деп. Мисалы азыр испанча үйрөнүп атамын. Испанчам жакшы сүйлөп калганмын, бирок азыр дагы на уровне, более профессиональный уровне сүйлөгөнгө аракет кылып атамын. Дагы эле ошо эле магистратурага даярданып, кандай десем, ошого мен аябай эме айтамын, рахмат, ыраазымын ата-энеме. Алар дайым бизге маданий билим биринчи болуш керек экенин үйрөтүшөт эле. Век живи, век учись дегендей. Көп үйрөнүшүбүз керек. Ата-энең ошондо азыр Кыргызстанда, кайсыл жерде турат? Алар Ош шаарында. Ош шаарында турат. Бир туугандарың бул жакта экен, анан ата-энең менен кошо ким калды ал жакта? Ата-энем менин чоң агам, ал Бишкекте жашайт, бирок мамам эме келип турат Бишкекке, атам дагы жумушу чыгып калганда Бишкекке дайым барып турушат. Мен 2 кичинекей жeenим бар. Анан кийин 3 сиңдим. Эко бул жерде, бирөөсү Италияда магистратура кылып атат. Бул жака ата-энең келип турат экен, бирок сен 11 жылдан бери бара элексиң. Кыргызстанды сагындыңбы? Сагындым, аябай сагындым. Эмнени сагындың Кыргызстанды, эмнени сагындың? Эмнени сагындым? Мурун базарга барыштан зеригет элең, тамак-самак алганычы. Азыр ошондо Нью-Йоркто ошондой культурасы барбы? Мисалы, көчөлөрдө кичинекей мындай базар ачып алышат. Үйүңө кетип атканда эле кичине фрукта бирдемке алып кетип калсаң болот, туурабы? Бул жерде маркетке барышың керек да. Жакшы, бирок сагынасың ошо культураны. Базарга чыгып, алмалардан, ар түрдүү алмадан бакындай свежий алгың келет, жытагың келет. Ошону сагынамын. Тоолорду сагындым, албетте. Жайлоого чыга элек элем, ошону чыгышым керек. Потом туугандарды албетте сагындым, алар чоңоюп калышса керек. Ошо. Ошол сагынган адамдарыңа салам айт. Ай. Камераны карап туруп. Кимдерге салам айтам? Менин Кыргызстаным бар, сиздерге салам айтам. Аялзатка айтамын, кандай десем, өзүңөрдү билим алгыла, көз карандысыз болгула. Дагы, как сказать, нужно развивать себя. Так что я за всех женщин, чтобы все девушки и женщины также не отставали, учились, потому что нам нужно быть такими, сильными быть, учиться, развивать себя. Баягындай өзүнүн мындайча сөзү жеткенче айтып атат. Мен толуктап коеюн. Аял болсоңуздар дагы окуңуздар, билим алыңыздар дегиси келип атат. Эне билимдүү болгондо ошондо бала дагы билимдүү болот, Эне жакшы жумушта иштесе, эненин айлана чөйрөсү жакшы болсо, эненин жан дүйнөсү тынч болсо, ошондо үйдө дагы тынчтык болот, үйдө дагы жылмайы болот, бакыт болот, Мен энемин, мен үйдө олтурушум керек деген нерседен, ошондой көз караштан арылыңыздар, андай болбош керек деген нерсени айткың келди окшойт. Туурабы? Ооба. Ошондой эмес энелер. Эмесе саламатта калыңыздар, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Кайсыл мамлекеттен көрүп атсаңыз дагы ысык салам жолдойбуз. Ушул каналга кошулуп, жазылып, комментарий калтырып, колдоп дегендей Америка тууралуу баардык кызыктуу маалыматтардан кабардар болуп турсаңыз болот. Эгерде сизди кызыктырган тема болсо, аны дагы жазыңыз, комментарий калтырыңыз. Ошол темада биз дагы чагылдырганга аракет кылайлы. Анан дагы Американын башка штатындагы биздин мекендештерибиз, эгерде бизди көрүп жаткан болсоңуз, үн чыгарып, комментарий калтырып коюңуз, же болбосо ылдыйда төмөндө мен жазылып турган Instagram баракчам аркылуу мага кайрылып кат жолдосоңуз, буюрса сизди дагы биздин каналдан чыгарып, биздин каналдын жылдызы кылалы. Сиздерге барып, кабар алып, сүйлөшүп, маектешип,
мүмкүн сиздин өзүңүздүн оригиналдуу оюңуз бар, көз карашыңыз бар. Мына ошолорду чагылдыранга аракет кылабыз. Кыргыз кызы жөн гана кызматта. Буюрса кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.